Кылмышкерден 3 баласы менен качкан. Ак Ордо 3 конушунда өлтүрүлгөн кишинин жубайы 3 баласы менен качып бара жаткан учур делген видео жарыяланды. 2 адамды өлтүрүүгө шектүүнүн кетип бараткан видеосу. Милиционерлер Ак Ордо 3 жаңы конушунда агасы менен карындашын өлтүргөнгө шектүү деп ушул кишини издешүүдө. Ички иштер министринин орун басары Ак Ордо 3 конушундагы 2 адамдын өлүмү боюнча маалымат берди. Кылмышкер түнкү саат 3-4 ортосунда үйгө дарбазадан секирип кирген, үй ээси каршылык көрсөтсө керек, аны жана тууганын бычактап кеткен. Азырынча оорулукпу же башкабы себебин аныктап жатабыз, деди Нурбек Абдиев. Шектүү азыр изделүүдө. Жеринде 100дон ашык милиция кызматкерлери иштеп жатат. Сокулукта 2 унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Сокулук районуна караштуу Кожомкул жана Фрунзе айылдарынын ортосунда жолдо жол кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 5-октябрда саат 17:00 чамасында болгон. Анда 2 Honda Stream үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Учурда чүй ОИП боюнча ЖККБнын басма сөз кызматы окуя боюнча маалыматты тактап жатат. Элүүдөй милиционер жүрөт. Бишкектин четинде үрөй учурган окуя катталды. Бишкектин четиндеги конушта оорулар үйгө кирип, агасы менен карындашына бычак урду. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү турмуш басылмасына билдиришти. Алардын айтымында окуя Ак Ордо 3 конушунда Ынтымак көчөсүндө өткөн жуманын аягында катталган. Алдын ала маалымат боюнча 2 жабырлануучу тең каза болгон. Ак Ордо конушунун аталган көчөсүндө элүүдөй милиция кызматкер жүрөт. Бирок кылмышкерлер табыла элек, деди тургундардын бири. Жапаров УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын имаратын ачты. Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын имаратын ачты. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров Бишкектин чекисттери 2014-жылга чейин 40 чарчы метрлик имаратта иштеп келишкенин айтып, 2014-жылы өз имаратына ээ болгону менен ал жакта деле толук кандуу иш шарттары камсыздалбаганын белгилеген. Бүдөмбүк болуп жаткан азыркы учур улуттук коопсуздук органдарынан жаңы амалдарды ишке өзгөчө мамилени талап кылууда. Өлкөнүн маалыматтык бейкендигин коргоо, жат идеологиясын тымызын жайылткандардан сактануу, ичибизге сызып кирген чагымчыл иш-аракеттерди болтурбоо сыяктуу улуттук коопсуздугубузга, мамлекеттин туруктуулугуна залалы тие турган коркунучтуу көрүнүштөр менен алдын алуу күрөшүү милдети корч турат, деген Жапаров. Имараттын жалпы аянты 5000 чарчы метрди түзүп, түштүк магистралда жайгашкан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Дрон чабуулуна байланыштуу Орусияда 6 аэропорттун иши убактылуу токтотулду. Дрон чабуулуна байланыштуу Орусияда 6 аймагындагы аэропорттордун иши токтотулганын Росавиация мекемеси билдирди. Алгач Сочи, Нижний Новгород жана Геленджиктеги аба майдандары ишин токтоткон. Ошол малда Мордовия, Липецкиде жана Строполск аймагында дрон чабуулуна байланыштуу эскертүү берилген. Мындай чечим кийинчерээк Краснодар, Ярославль жана Калуга аэропортторуна киргизилди. Москва мэри Сергей Собянин Москвага учуп келаткан дронду абадан коргонуу системасы атып түшүргөнүн билдирди. Дрон сыныктары түшкөн жерлерде адистер иштеп жатышат, деп жазды ал Telegram каналына. BBCнин Орус кызматы Орус армиясынын Украинанын Харьков областына урган соккуларынан 4 киши жабыркаганын облус башчысы Олег Снегубовго таянып жазды. Харьковдо жабыркагандардын саны 4 кишиге жетти. 63 жаштагы тургун дарыгерге кайрылды. Ага медициналык жардам көрсөтүлүүдө, деген Снегубов. Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов дрондор Новобарский жана Шевченков райондорунун бута калганын маалымдады.
Бишкекте бөйрөгү ооруган баланы милиция кызматкерлери ооруканага жеткиришти. Бүгүн 6 октябрда болжол менен саат 13:30 чамасында Бишкек шаарында Чүй жана Валиханов көчөлөрүнүн кесилишинде кызмат өтөп жаткан милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери өз убагында жардам көрсөтүштү. Кызматкерлерге ата-энелери кайрылып, алардын баласынын бөйрөгү катуу ооруп жатканын билдиришкен. Милиция кызматкерлери дароо чара көрүп, баланы номер 3 балдар ооруканасына ыкчам түрдө жеткиришкен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. 13:45 чамасында эже кайрылган балам ооруп жатат деп 3-3 детский больницага жеткирип баратабыз. Бала менин катуу ооругандыгына байланыштуу 3 саат скорый бүттүк келген жок. Өзүбүздүн машинабыз менен мажбур болуп жолдон кызы ГАИ кызматкерлерин көрүп калып, ошо Чолпан-Ачинская Чүй көчөлөрүндө турган экен. Расынан ушу детский 3-детский больницага чейин сопровождение кылып бергиле деп сурандык элек. Ошол ушу больницага чейин жигиттер бизди сопровождение кылып берди. Чоң рахмат. Мамлекеттик кызматкерлерден болбойт, адамдын өзүнөн болот экен мына. Ана Жеңишбекти мэр кылып алып келип койгондон кийин карап турмунан дагы бир Бишкекте бир 4-5 бала бар. Мен айда ошондойдон бир 30 болсо эле жетет экен. Алып барып коесуң, ишенесиң, а бирок ишенич тактабагандар көп. Бөлүп берген акчанын жарымын жеп коюп аткандар көп. Камакта жатышат, азыр кузуп атат. А бияк бөлүп бергенден ашыгып жасап. Ассаламу алейкум. Эмне болуп баратат деп адамдар. Аягында бирөө болсо аял экөө өзүнүн атасын сабап келин менен уулунун колунан таяк жеп бир бакыш чал өлдү. Бирөө болсо өзүнүн апасын өлтүрүп шорпо кылып отуп кармалды. Казакстанда да ошондой болот. Эми турол тиктокко кирсең билейин 17 жаштагы кызды кара колдон урдап келип боомго келип зордукта өлтүрүп туруп 17 жаштагы кызы. Эмне адамдар эмне болуп баратабыз? Адамдык касиетибизден, адамдык сыпатыбыздан кетип айбан болуп калдык го баарыбыз эле. Эмне деген эми бул? Эмне деген айбанчылык? Жок, тигиликке бирөөнүн жап-жашынакы 17 жаштагы кызды зордукта өлтүрүп койгон иш кантейин? Ушунча ушул грубо айтканда кумарын кандырыш үчүн бир адамды өлтүрүш керек, бир 2 секунд кумар кандырыш үчүн, бул барыш менен көп көрбөйсүз. Биздин бийлик ушундай педофилдерге, ушу ата-энесин кордоп сабагандарга өлүм жазасын чыгарыш керек. Атак 5 жыл 10 жыл камалып кайра чыгат деген эч ким да коркпой калып, түрмөдөн эч ким коркпой калган турбайбы?
булар өлүм жазасын жөн эле атып койбош керек, буларды өлү эле кордоп, мондай бир жерге камап, ар нерселерге салып берип, кор кылып, кордо өлтүрүш керек да. Итке талатып, сабап, колдорун кескилеп, сайгылап, аябай кордук менен өлтүрүш керек мындайларды. Сооп болот ичине. Атка сүйрөтүш керек, жыпчылаңга чечинтип алып, машинага сүрөш керек буларды. Токко тарттырып өлү эле кыйнаш керек мындай педофилдерди. Ошентип өлтүрүш керек да буларды. Сразу өлтүрүп койсоң аз болот буларды. Бир ай кыйнап, кордукту көрсөтүп турар өлтүрүш керек да, өзү өлөт ошентип. Суу жок чөлгө таштап, суу бербей кыйнап, суукка таштап, холодильник, морозилкке тыгып, ушунча жестокий эмелер бар го, мералар ушинтип өлтүрүш керек да. Азыр бизде да мындай болуп калды, бирөө менен ушунча бөлүштүрбөй калды, видеого тартып калды, бирөө машинага салып баратса, көңүл буруп, ошолорду барыш керек да, эмне болду, тынччылыкпы деп, чоо жайын сурашыбыз керек. Ошондо эле мен бирөөлөм караколдо кыз салып баратканда эле канта эч ким көргөн жок. Көрдү ошондо эле бирөөлөрчү, бирок унчуккан жок да. Ошону кесип этип могуп чыгып атат да. Подозрительный тип болду, сразу баргыла, туугандар эмне болду, тынччылык, сурап койгула, эчтесе болот, мейли. Аял күйөөсү урушуп атса деле, эмне тынччылыкпы тияк бакта. Биз ошолорго кайдыгер карап коюп атабыз, мындай эле өтүп кетип атабыз, депчи. Ошону айынан ошол болот да. Урматтуу бийлик, ушундайларга өтө жесткий чара көрбөсөңөр, баягы жакшы эмес, жакшылыкка алып барбайт баягы.